Кыргыз акчасы туурасында кээ улантабыз. Беле кетсек, Кыргыз банкнотунун акыркы сериясы постсоветтик мейкиндикте эң мыкты валюта болуп саналары айтылып жүрөт. Мындан тышкары азыр сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири катары дагы таанууда. Улуттук валютанын бардык банкноттору өлкө аймагында расмий төлөм каражаты макамына ээ. 24 жылдык тарыхы бар сом тууралуу кыска маалымат төмөндөгүдө. Кыргыз сомунун тарыхы. СССР кулагандан кийин алгачкылардан болуп Кыргызстан өздүк акчасын чыгарган. Кыргыз сому 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыккан. Алгач 1, 5, 20 сомдук кагаз акча жана 1, 10 жана 50 тыйындар иштей баштаган. Улуттук валюта 1 жылдан кийин, тактап айтканда 1994 жылы кайра жаңыланган. Бул жолку жаңы акчаларга тарыхый инсандардын сүрөтү түшүрүлүп, 10, 50, 100 сомдук үлгүдө жарык көргөн. Ал эми банкноттор үчүнчү жолу 1997-2005 жылдар аралыгында жаңырып, 200, 500 жана 1000 сомдук акчалар болуп толукталган. Теманулай сомдун ишке киргенден бери акча рыногунда канчалык ордун тапты жана кандай кыйынчылыктарга душар болду, ошондой эле ички жана тышкы рыноктогу туруктуулугу баркы канчалык, бул туурасында кененирээк кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берем деп турат. Исмат, айтсаңыз, улуттук валютага 24 жыл толду деп айтып жатабыз. Бул аралыкта сомдун ордун табууда кандай кыйынчылыктар басып өтүптүр? Сонда туруктуулук канчалык мүмкүндү? Рахмат Айгерим, сомдун ошол жанагы биздин ошол бүгүнкү күндө Кыргыз сому КМШ мамлекеттер арасында туруктуулугу бекем сом катары бааланып ушундай версиялар айтылып келүүдө, бирок экономисттердин пикиринде толук кандуу Кыргыз сому туруктуу дегенге алар кошулушпайт экен. Себеп дегенде ошол 1993 жылы улуттук валюта кабыл алган учурда башка мамлекеттер менен болгон интеграциялык мамилелер бузулуп, мамилелер сакталбай калган экен. Ошондон бери биз кошуна мамлекеттер менен гана акчабызды салыштырып келет экенбиз. Орусия, Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттери менен акчабыздын деңгээлин салыштырып туруп, биз өзүбүзгө биздин акчабыз туруктуу деген гана чечим менен ушундай өзүбүздү жооп котуп келатат экенбиз. Анан негизи экономикалык деңгээлден караганда, элибиздин социалдык катмардын өнүгүүсүнө караганда акчабыздын канчалык деңгээлин көрүүгө болот экен. Себеп дегенде бизде бүгүнкү күндө өндүрүш тармагыбыз, ЖК секторубуз аябай ЖК секторубуз ишине өнүкпөй жаткандыктан, экспортко көз карандылыктан арыла албай жатканыбыздан сомду толугу менен туруктуу деп айтууга кыйын экен. Ал эми биздин ушул күнгө чейин алган карыздарыбыздын, тышкы карыздардын ашып кеткендиги дагы ушул сомдун баркына таасирин тийгизип жатат экен. Өкмөт ички соода сатык бир гана улуттук валютада жүргүзүлсүн деген талап койбоду беле. Бул талапка канчалык ишке ашырылып жатыптыр, анан жыйынтык кандай болуп жатыптыр? Өкмөт, экономисттердин пикиринде өкмөт алгач бул сунушту айтаардан мурда ошол өздөрү койгон талапты аткарууга болгон шарттарды түзүп бериш керек деген сындарды айтып чыгышты. Себеби ошол жанагы бүгүнкү күнгө чейин дагы, азыркы күндө дагы өлкөнүн экспортко болгон багыныңкылыгы бар экен. Себеп дегенде ошондон арыла албай жатыптыр. Өлкөдөгү ички дүң өндүрүм, ошондой эле башка мамлекеттер менен болгон, башка мамлекеттердин акчалары менен болгон мамиледе биздин улуттук акчабыз бир топ эле аксап жатыптыр. Жөнөкөй эле алганыбызда ундан тартып май суудагы кошуна Казакстан же болбосо Евразияска киргенибизден кийин Белоруссия мамлекеттеринен келип биздин базарды ээлеп жатканда бул ошол сомдун баркына таасирин тийгизип жаткан экен. Өкмөттүн жанагы сиз айткан сунуш ички соода саттыкты жүргүзүү, улуттук акчада жүргүзүү маселеси экспортко көз каранды болгондуктан өзүн актабайт экен. Себеп дегенде бардык товар сырттан келип, $1 биз сыртка чыгарып атсак, $4 кайра өлкөгө кирип жатканда бул системаны, бул сунушту аткаруу өтө эле кыйынга турат экен. Исмат, бирок жогоруда биз сиздин алдыңызда эле маектештик, улуттук банктын өкүлү менен
дал ушул кыргыз сомунун туруктуулугу боюнча анда айтып жатат улуттук банк өзүнүн албетте алардын жүргүзгөн да өзүнүн саясаты бар. Ошол эле кезде бул багыттагы иштери туурасында экономисттер кандай баа берип жатат? Биз билебиз, бул ички багы деги эле чет өлкөнү эске албаганда ошол Кыргызстан өзүндөгү сомду колдонууда, Кыргызстан жөнөкөй эле кыргызстандыктар өзүнүн өлкөсүндө бул сомду колдонуу ошол эле кадыр баркы туурасында. Улуттук банктын иш аракеттерин ошо экономисттер бир топ ошол экономика жаатында иштеген серепчилер айтууда, булар бир өкмөттүн гана бир мүчөсү катары иш алып барып, ушул элди тынчтандыруу маселеси, тынчтандырууга аракеттенип жаткандыгын, эптеп эле ошол социалдык көйгөйлөрдөн эптеп эле өтүп кетүүгө аракеттенип жаткандыгын билдирди. Алардын пикиринде эптеп жамбаудун аракети болуп жатат деп дагы бир топ сындарды айтышты улуттук банктын атына. Ал эми биздин улуттук акчабыздын кадыр баркын жогорулатуу үчүн эң алгач импорттук мамлекетке айланышыбыз керек экен. Өзүбүздүн өлкөбүздө жеке өндүрүштүк, чакан өндүрүштүк тармактарды, чакан орто бизнеске шарт түзүп берүү, аларды коргоо, андан ары өнүктүрүү, өлкөнүн ичинде жумуш ордун түзүү менен биздин акчабыздын кадырын сактап калат экенбиз. Экономисттер дагы ушундай сунуштарды айтып жатышат. Ал эми эгер ошол мындан тышкары улуттук банк тышкы карыздарга дагы аябай аяр мамиле кылбаса, азыр учурда Евразиске киргенибизде бир топ кыйынчылыктарды тартып калышыбыз мүмкүн деп эскертип жатышат. Анткени күндө дагы бул маселелердин бардыгы биздин улуттук сомго да түздөн түз таасири бар экен. Рахмат маалыматыңызга, Исмат. Беспешим Исмат Ибрагимов сомдун туруктуулугу ошол эле баркы туурасында кеп салды. Биз берүүбүздү дүйнө жаңылыктары менен улантабыз.